Мен Ала Күчүкова Бурул Исматовнамын, Түп районунан. Ушу Бишкекте туруп, YouTube'дан көрүп келдим, ушу келечек кооперативинен. Келип, балдар менен консультация алып, бул балдар жакшынакай бизге жакшынакай жооп берип, Абышкам экөөбүз келип, анан кайра кетип, ойлонуп, анан кайра келдик, бир 2 күндөн кийин келип, акчабызды төгүп, 2 миллионго жазылдык. 2 миллионго жазылып, 500 миңин төлөдүк. Андан кийин 80 миңин төлөдүк. Үйдү таап келип, ошол маалда доллар кымбаттап, кайра түшүп, кайра көтөрүлүп, ушинтип турганда, баягы биз деле кыжалат болдук, ойлонуп, кандай болот деген ой менен келип, балдарга келип, сүйлөшүп, анан балдар жакшы сөздөрүн айтып, бизди ушундай бир жакшы сөздөр менен бизди жоошутуп, анан кайра дагы ойлонуп, дагы үйгө кете бердик. Кетип, кайра келип, дагы ошол очерети жылып калды. Жылып калгандан кийин үй таап келдик. Үй таап келгенден кийин балдар жакшынакай кылып бизге оформить этип, мына Кудай буйрса үйдү алып отурам. Кудай жакшылыгын берип, ден соолук берип, мына ушул көздөгөн максатыбызга жетет экенбиз. Эч кыжалат болбой, ойлонбой. Биз эми энесе конушунан алдык. Эми өзүбүзгө ылайыктуу ошо жер жакты. Эми ошол жаккан жерибизден алдык да, ошо жерди издеп таап, ошо жерден жакшынакай. Хазайыныбыз да жакшынакай экен. Кудай буйрса баары жакшы болот деген ойдобуз. Биз эми муну деген кызыма алдык. Жакшы ойлор менен, жакшы тилектер менен, баягы ашык дөөлөт баш жарбайт дегендей, кыз бала болсо деле ойлонуш керек экен, эркек баланы деле ойлонуш керек экен, балдарга деп жакшы ниет менен алдык. Биз эми иштейбиз, жумуш азыр ушу Бишкекте кымбатчылык, баары эле кымбатчылык болуп кетти. Долларыбыз мынтип көтөрүлүп түшүп атат. Кымбатчылыгына карабай, ушу балдарга деген жакшы ойлор менен баягы кыбыраган кыр ашат деп иштеп атып эле чогулттук. Эми бул жерде балдарда ошо иштеген эмгектерин баалаш керек экен, аябай жакшы консультация берип, жакшы мамиле кылып, баягы жакшы сөз жылаанды ийининен чыгарат дегендей, балдар бизге ушунчалык жакшы мүнөздөрү менен, жакшы сөздөрү менен бизди ушундай жакшы ийгиликтерге жеткизип отурат. Мен бул балдарга айтмакчымын, Кудай ден соолук берсин, аманчылык болсун. Биз ыраазыбыз аябай. Балдарга аябай ыраазыбыз. Ушул жерде иштеген эмгектенип жаткан жаштарга өкүнбөйбүз алганыбызга. Эми биз үй алып атабыз. Ошол үйдө Кудай кут берип, кут кылып, ошол үйдөн жакшылык көрөлү деп жакшы ниет менен алып, сүйүнүп отурабыз. Рахмат балдарга.